Градиенттин айланасында чуу чыгып, жогорку кеңеште атайын депутаттык комиссия түзүлгөн болчу. Анын материалдарына ылайык, ал 2013 жылы өкмөттүн курамында иштеп туруп, өз фирмасын коммерциялык негиздеги тендерлерге катыштырып, соңку 3 жылда эле 50ден ашык мамлекеттик тендерди утуп алгандыгы айтылган. Муну бир катар депутаттар биринчи вице-премьер Тайырбек Сартбашевдин кийлигишүүсү менен байланыштырышкан болчу. Ошентип өткөн жылдын жай айында ишин токтоткон Градиент компаниясын биринчи вице-премьер министрдин агасы Эмир Сартбашев жетектеп келген белгилүү болгон. Аталган фирма жол куруу, кумтөр ишканасына май ташуу менен алектенген. Бул багытта түзүлгөн депутаттык ийгиликтөө комиссиясы өз корутундусун өткөн жылдын күз айында башкы прокуратурага жөнөткөн. Бүгүнкү күндө башкы прокуратурадан бул иш боюнча 3 мыйзам бузуу аныкталып, Сартбашевдин жумуштагы жоопкерчилигин кароо сунушталгандыгын комиссия төрагасы Максат Сабиров билдирди. Прокуратурадан жооп келди, 3 мыйзам бузулган. Ошого жараша жоопкерчилигин жумушундагы жоопкерчилигин кароо боюнча премьер-министрге кат жөнөтүлдү деп. Бирок премьер-министрге мен кечээ кат жөнөттүм, эч кандай жооп келе элек. Прокуратура мага өткөн жумада келди да. Ошо прокуратурада айтылды, ушундай калган жанагы фирмалар боюнча башка тендерлик жумуштар боюнча Финполицияга тапшырма берилди деди да. Анан биз дагы мындай жыйынтыгын күтө беребиз. Бирок могу 3 мыйзамды бузганы боюнча премьер-министр жакын арада сөзсүз түрдө чара көрүш керек деп ойлойм да. Ошентип өкмөт башчы Жомарт Оторбаев башкы прокуратуранын жообун укмаксан көрмөксөн. Бирок бул ишти капка шибеге каталбагандай эле жашырууга мүмкүн эмес. Андан улам премьер-министрдин жообу жакын арада болуп калар деп күтө туралы. Азыр даже өкмөттү угуп коелу деген нерселер каралбай атат. Анан кийин мындай нерселердин каралышы абдан оор болуп атат. Анткени буга чейин эле бир топ токтомдор Кумтөр боюнча, Батукаев боюнча деп кыйкырып айтып атабыз. Ушулардын баарын карап чыгышыбыз керек болчу. Ал эми суудан кургак чыгып, өкмөткө келгени өзүнүн экономикасын көтөрүү менен алдыга чыккан Тайырбек Сартбашев Градиенттин ишин иликтөөдө депутаттык комиссияга тоскоолдуктар болуп, анын ишинен четтеп туруу талабы коюлганда да көгөрүп кетпей койгонун эске салалы. Ошондуктан Сартбашевдин азыр да өзүн тазамын дегиси келгени түшүнүктүү болсо керек. Генерал прокуратурадан өкмөткө келген кагазды көрдүм. Ал жерде андай берилмелер жок. Негизинен бул жерде дагы деле болсо бир бардык контексттен өзүнчө бир факттарды жулуп алуу же болбосо бир өзгөртүүгө аракет кылган моменттер болуп атат. Бирок эми күтүп туралды. Генералдык прокуратура аз эле калды, бүтүп калды. Бүткөндөн кийин анан ошонун жыйынтыгы менен сүйлөшсө жакшы болот. Айта кетсек, президент Алмазбек Атамбаев эгерде Сартбашевдин коррупциялык иштерге тиешеси бар экени аныкталса, жазаланарын айткан. Ошентип бул чие түймөктүн да чечилишине аз убакыт калды окшойт. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.